Анан дагы бир маселе. Кече 2-3 күн мурда мага бейтаныш бирөө телефон чалды. Ала койсом, Санкт-Петербургдагы бир эже экен. Баласы наркотик менен кармалыптыр. Ал нарко бизнеске аралашкан эмес, болгону жакшы жумуш деген рекламага ишенип алып, байлыгы жакшы деп. Кирип алган, анан нарко кирер кылып пайдаланышкандагы видеого тартып туруп, камап ташташкан. Эми чыга албайт ал. Турган маселе да. Апа деген апа да байкуш Санкт-Петербургка барыптыр. Ошол жакта көрүнгөн жумушту аткарып, балама передача берип атам дейт. Баламды ойлоп атып, бир-эки жолу эсим болуп калды дейт, жумушка да албай койду, оорушан экен деп дейт. Биз бул боюнча Имануров фракциясы атайын жыйын өткөздүк эле, келип катышкансыздар. Иш эмне болуп атат ушул багытта? Анткени реклама бергендер камалбайт экен, жапжакшынакы эле жүрүшөт. Жумушка алгандар, иштеткендер камалбайт, ошол реклама негизинде барганда. Бирок келип кыргыздын балдары кыздар камалып калып атат. Бул боюнча кандай иштер болуп атат? Бул боюнча өткөндө ушул боюнча МВДнын представительдери жооп бериштиле, алып барабыз деп, бирок ал боюнча менде азыр маалымат жок экен. Тышкы иштер министрлигинде маалымат барбы? Ушу сиз айткан факты боюнчабы? Же кайсы боюнча? Өткөндө жыйынга сиз келип кетпедиңиз беле? Ошол жакта нарко бизнес менен кармалып калган балдар, ак жеринен, жала менен. Алар нарко бизнес деп айтканга ооз барбайт, анткени жакшы жумуш деп ишенип кирип алган, рекламаларды окуп. Анан бир-эки пайланып туруп, анан факты менен камап коюп атышат. Байкуш апалар сыздап атат да бул жакта, аталары, бир туугандары. Сиз билесиз, акыркы статистиканы бул боюнча чынында статистика аябай кайгылуу, бул боюнча көбөйүп атат. Эми биз өзгөчө көзөмөлгө алганбыз, элчилик, МВДнын өкүлчүлүктөрү менен бирге иш болуп атат. Эми аны биз азыр эми тергөө жүрүндө болсо, башка жеринде болсо, биз азыр эч кандай ал жака кирише албайбыз, эгер следственный органдарда болсо. Жок дегенде ошолордон бир кабар алып койсоңуздар, түрмөлөргө барыппы же СИЗОлорго барыппы? Негизи биздин жарандар кармалганда процедура боюнча биздин дип өкүлчүлүктөргө кайрылыш керек, туурабы? Ушундай жараныңар кармалды, эмнең чараңар бар депчи. Андай процедура жокпу Россия мыйзамы боюнча? Ал процедура бар. Ошол сиз айткан жыйында бул маселе көтөрүлгөндөн кийин биз тиешелүү кайрылууларды жасадык. Мунун аркасынан иш болуп атат баягы убагындагы. Барып кабар алуу боюнча тиешелүү маалыматтарды кандай иш жасалып атат биз сизге беребиз. Чоң рахмат, эми Кудай күч кубат берсин. Бизден эмне жардам болсо, мына депутаттардын баардыгы турат бергенге даярбыз, туурабы? Бирок ушул мигранттардын маселесин чогуу чаран чечип алалы. Ушул мен айткан маселелерди дагы эсепке алып, анан жөн эле сөз бойдон калбасын, бир формулировка кылып документ түрүндө алып келсеңиздер колдоп берели. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, жаңы кадр саясатына бир процедураларды, жол жоболорду ачып берсек. Чоң рахмат.